Балыкчы шаарында көп тармактуу клиника диагностикалык борбордун жаңы имаратына курууга капсула салынды. Ага өкмөт Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Улан Далиев, меценат Мирлан Исагалиев, Балыкчы шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Азамат Арнабек уулу, шаардык аймактык оорукананын башчысы Талант Жумагазиев, ардагер дарыгерлер жана башка медицина тармагына кайдыгер карабаган жарандар катышты. Анда Балыкчы шаардык шаар курулушу жана архитектура боюнча башкармалыгынын жетекчиси Жумгал Асанбеков катышуучуларды медицина комплекси куруунун план долбоору менен тааныштырды. Мирланга чоң рахмат айтышыбыз керек. Биздин элде көп эле колунда бар ишкерлер, бизнесмендер. Бирок ошо чамда эле бирөө элди ойлоп, элге жардам берет да. Мына могу жерде өзүңөр билесиңер, гемодиализ борборун салган. Мирлан өз аракет кылып. Азыр 20 чакты киши дарылыгы. Бул эң оор ооруларда бөйрөк иштебей калгандар, эгерде бир жума бөйрөгү гемодиализ өтпөй калса, ал кайтыш болуп калышы. Элдин соогуна калып атат. Клиника диагностикалык борбордун курулушун каржылоо жагы Мирлан Исагалиев тарабынан колдоого алынды. Ал буга чейин да гемодиализ борборун ачып, шаар үчүн көп иштерди жасап келген. Жаңы имараттын наркы 28 миллион сомду түзөөлү белгилүү болду. Мирлан досумдун ушул медицинага аябай ушунчалык оор шартта болуп калганда өзүнүн ата-энесин, өзүнүн карындашын жоготуп алганда ошону өз мойнунан, өз көзү менен көрүп, анан ошондон баштап туруп ушул Кыргызстандын медицинасын көтөрбөсө болбойт деп чоң уран менен чыккан. Бүгүн дагы жакшы иш-чара болгон турат. Бүгүн да мынакей жаратканыбыз ушундай бир күндү тегизип ушундай жарык болуп турган кез болуп турат. Ошонун себебинен дагы жакшы иш болуп атат Мирлан байке. Мирлан байке тууралуу айта кете турган болсок, Мирлан байке көптөгөн мына өзүм жаштар ынтымагынын төрагасы болуп келгем буга чейин. Көптөгөн Балыкчы шаарынын жаштарына үлгү болуп келген Мирлан байке. Мирлан байкенден биз тарбия насаат алып, Мирлан байке жасаган иштерин көрүп үлгү алсак болот. Анткени бул Балыкчы шаарына Мирлан байкенин салымы абдан чоң, меценат. Анан кийин мынакей мурункусунда ушул Балыкчы шаарынын элине гемодиализди салып берди. Медресе мечитинен бери салып берип жүрөт. Ушу Мирлан байке мынакей бүгүн дагы жакшы бир иш-чара болгондон 3 этаждуу ушундай больница тургузуп берген тат. Бул ооруканада заманбап медициналык жабдуулар алып келиниши күтүлүүдө. Адистиги жогору жана тажрыйбалуу медицина кызматкерлерин тартуу зарылдыгы айтылды. Эми бүгүн болуп аткан иш-чара бул чынын айтканда көптөн бери пландалган. 3 жыл мурун бир сөз болгон, ушул жерге бир заманбап оорукана бир курсакпы деген ниет болгон. Эми ар бир нерсе жашоо шартка байланыштуу ар кандай убакыттар болот экен. Бүгүнкү күнгө буйруптур ушул капсуласыз калганга. Кудайым буйрса аракет кылып эртерээк бүтүрүп бергенге аракет кылабыз. Ошону бул негизги азыр биринчи байлык ден соолук дегендей ооруканаларыбыздын шарттары, заманбап техникалары ошолордун баары болсо, бизде көбүнчө Көлдө, Нарын областында деле ушу баары Бишкекке барып дарыланышат. Ошол эле диагнозду туура коюлбайт. Ошон үчүн биз ойлогонбуз, ошол аппараттардын баары келип ушу диагностика центр болуп, ушу жерде дарыланып, элдин баары Бишкекке барбай ушул жерден дарыланса деп. Анан ушул жерге мен өзүм сунуш кылып атам. Келечекте Кудайым буйрса бүтүргөндөн кийин өкмөткө өткөзүп беребиз. Ошо өкмөт платный кылып, ошонун ичинен бул платный деген себебин ошо врачтарга 50 миңден кем эмес айлык кылып берсе, ошонун эсебинен, ошо төлөгөндөрдүн эсебинен. Анан ички бул содержанияга дагы биз мурунку практикадан өттүк. Мурун больница өткөзүп бергенде кичине өкмөттүн каражатына, анан ар кандай нерселерге байланыштуу айлыктарды көтөрө албайт экен. Ошонун ичинин баарын кармап, содержать этиш кичине кыйыныраак болот экен да. Ошон үчүн ошо келечекте ошондой пландар бар. Негизи биз Кыргыз Республикасында бул медицина жагын мына пандемияда да көрдүк да. Канча кандай жарандарыбыз, кандай кыйынчылыктарды өттү. Ошолордун баарын эске алып, негизи ошо медицина тармагына аябай маани берип көңүл бурушубуз керек экенин дагы бир жолу көрсөттү. Мен буга чейин да медицина тармагын билчүмүн. Эми келечекте мен ишенем, ошо мамлекетибиз да, ошо өзүбүздүн жарандарыбыз да көп медицина тармагына көп салым кылат деп ишенич бар да.
Ошон үчүн ушул күтө турган больницабыз Кудай буюрса ак жолтой болуп, ушу көп кишинин элдин керегине жарап, анан бул жерден жакшы диагноз менен чыгып кеткен больница болсун.